Таштанды таштоочу жай эс алуучу жайга айланган. Бул аракет жеке ишкер Бузурман Эшеналиевдин эмгегинин артында ишке ашкан. Бүгүнкү күндө бул жерге Долонай айыл аймагы боюнча жалпы айыл тургундары келип эс алышат. Андан тышкары ушул Талас облусуна келген туристтер да ушул жерге келип эс алууда. Талас районунун Долонай айыл аймагында жайгашкан Айдынкөл эс алуучу жайы 1998-жылы түптөлгөн. Ишкер Бузурман Эшеналиевге бул аянт үлүш жер катары берилген. Бул жер 3 айылдын таштандылары төгүлгөн полигону болгон. Чоң эмгектин артында облус эли эс алуучу жайга айланган. Несир тарап жер бөлүнүп атканда ошо жер жетпей калып ушул жерди мен как үлүшкө шалба катары анда мындай эмес болчу, көл жок болчу, мусорный неме болчу. Ичиндегилерин тазалап кичинекей көл кылып анан Бишкектен Озерныйдан карп, амур деген балык алып келип кой бердим. Анан ошо деген кызыгуу пайда боло баштады, кылса болот экен депчи. Быйыл көлдөн бери келди, нарындан келди, кудалар келсе, эки таш бозуйдун биринчи ташына кудаларын түштөндүрөт. Кечке ошо жүрүп кетишинде 100 сом берет, ошо 100 сомдон киши башына. Айдынкөл эс алуучу жайында туристтер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Этно стилде жасалгаланып, көл үстүндө балык улоо үчүн катамарандар да уюштурулган. Бул жайга жаңы үйлөнгөн жаш жубайлардан тартып, түрдүү мааракелерди өткөргөндөр келишет. Мында бээни сүтү да сунушталат. Ишкер келген туристтерге көргөзмө иретинде түрдүү канаттууларды да багып келет. Муну Урменский кургол дейт, Бишкектин базарында экөө сатып аткан экен, ошо 1,5 миңден сатып алганбыз. Павлиндер бар, 3 мекиш, 1 корозу бар. Ошо көбөйчү таласка павлин коз жаныбар жакшы болот экен. Тынч индуктай эле. Эгер көнүп калса үйдүн жанынан учуп кетпейт экен. Көгүчкөндөр бар, сысарка бар, кекилик бар. Интернеттен эле балам ошояктан көрүп, өзү ертип барчу. Ошого ылайыктуу жемдерин, дарилерин убагында вакцинация кылып турат, жана чумкасына караса. Окуучулар келип кызыгып, павлини ушундай болот турбай деп өздөрү кармап көрүп, окуучулар кызыгат да көбүнчө. Айдынкөл туристтик эс алуучу жайы улуттук Манас Ордо комплексине жакын жайгашкандыктан өлкө аймагы боюнча эс алуучулар ушул жайга келишет. Мында түзүлгөн шарттар да канааттандырат. Калба айылынан келгенбиз. Айдынкөл жерге Куда Тозол дегенбиз. Шарттары аябай жакшы экен. Быйылкылардын эсебинен биз жаңы келип атабыз ушул жерге. Бизге аябай жакты. Анан шарттарына карап, акчасы дагы арзан экен, бир кыйла киши башына 100 сом. Берде жашынакай көлү бар экен, тиякта катамараны бар экен. Келип туруңуздар ушу жерге. Сый көрүп кетесиздер. Туристтик жактары өнүгүп, жакшы эме болуп келген экен. Талас областында ушундай туристтиктер Талас жергесинде көбөйсө деп ушу биз дагы жакшы ниетте жүрөбүз, Кудай кааласа. Ушу эс алуу жайын көрүп кетели деп көздүк, жакшы көңүлгө толду, Кудай кааласа. Бул эс алуучу жайында 5 адам туруктуу иш орду менен камсыз болгон. Жумушчулар эс алуучуларды жакшы маанай менен кабыл алып, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүшөт. Келечекте конок үйү курулуп, заманбап шарттарды түзүү планы бар. Мындай эс алуучу жайлардын Талас жергесинде көп болушу туристтердин тартылышына шарт түзөт. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумайбеков, Зина Ахматова, Талас району.